Техникалар кароого тизилди. Улуттук коопсуздук комитети төрагасы Герман Ташиев. Бишкек шаарынын борбордук аянты майрамдагыдай шаңга бөлөндү. 300гө чукул заманбап техника тиешелүү министрликтерге тапшырылды. Тапшыруу аземине президент Садыр Жапаров катышты. ОКМге 100 дана автотехника берилди. 85 өрт өчүрүүчү, 10 авариялык куткаруучу, 2 штаб үчүн унаалар жана 3 автотепкич бар. Саламат сактоо министрлигине 33 тез жардам унаасы берилди. Жыл аягына чейин 400 тез жардам унаасы алынып келет. Натыйжада республикада тез жардам унаасына болгон тартыштык жоюлат. Бишкек мэриясы газ менен жүрүүчү 120 автобус сатып алды. Узундугу 10,5 метр, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарттары бар. 29 орундуу салондун ичинде 5 видео байкоо камералары орнотулган. Муниципалитетке атайын техникалар алынды. Алар чиркегичтер бар тракторлор, көп функциялуу бакча машинасы, кран манипулятор жана экскаваторлор. Жалпы 13 адистештирилген техника алынды. Марттын аягына чейин дагы 64 техника келет. Кытай эл республикасы тарабынан жардам катары гранттык негизде өзгөчө кырдаалдар министрлигине заманбап, кубаттуу жана эң акыркы үлгүдөгү атайын техникалар алынып келип, салтанаттуу түрдө тапшырылганы турат. Кыргызстанга 100 дана заманбап жаңы өрт өчүрүүчү унаа келди. Мындай масштабтуу жаңылоо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ишке ашты. Ири сандагы техниканы өлкөгө алып келүү президент Садыр Жапаровдун Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен болгон сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ишке ашты. Кытайдан жардам иретинде келген 100 техниканын ичинен 75 даанасы 5 тонналык, 18 тонналык өрт өчүрүүчү унаа, 10 даанасы өрткө каршы авариялык куткаруу унаасы, агитация, пропаганда ишине колдонулуучу 2 автобус, 50 метрлик 3 автошаты. Мындан сырткары бийик имараттан ыкчам түрдө адамды куткарып калууга ылайыкталган 10 өрт куткаруу жаздыгы, 5 суу челеги келди. Бийик имараттарда, токой, тоо борунда, ачык аянттарда чыккан өрт өчүрүүгө ылайыкталган сыйымдуулугу 2-3,5 тонна суу бата турчу 5 суу челеги алынды. Бул суу челеги М8, М17, К32 үлгүсүндөгү тик учакка илинип, өрткө ири көлөмдөгү сууну төгүп өчүрүүгө болот. Ал эми суу табигый шарттагы 2 метр тереңдиктеги көлмөлөрдөн алынат. Жолдош президент, техникалар кароого тизилди. Улуттук коопсуздук комитети төрагасы Герман Ташиев. İçinde кондиционери бар, жылуу кышында, жайкысы салкын. Бул жакта музыкалык эмелер, электрондук системалары бар. Электрондук күлүштөрүнөн бери замок электронный чип менен жабылат, кайра чип менен ачылат. Бүгүнкү тапшырылып жаткан 100 дана өрт өчүрүүчү унаадан сырткары жакында эле заманбап 2 тик учак, 58 өрт өчүрүүчү унаа, 81 инженердик техника жана 34 ар түрдүү техникаларды бюджеттик каражатыбызга сатып алганбыз. Февраль-март айларында Россия мамлекетинен дагы 40 дана жаңы өрт өчүргүч унаалар менен 1 Ми-8 тик учагы келе жатат. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо уюмдарына 33 тез жардам унаасы сатылып алынды. Акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашыруунун акагында тез жардам унааларын сатып алууга 2022 жылы 169 миллион 347 миң 500 сом кошумча каражат бөлүнгөн. Автоунааларды аймактарга бөлүштүрүү тизмесин карай турган болсок, Баткен областына 7 унаа, Жалал Абад областына 6 унаа, Ош областына 3, Ысык Көл областына 5 унаа, Нарын областына 2, Талас районуна 2, Чүй областына 1 унаа, Бишкек шаарына 5 унаа, Ош шаарына 2 автоунаа. Тез жардам кызматы үчүн 33 Соболь жана Газель маркасындагы унаалары сатылып алынды.